Башкы прокурор Курманкул Зулушев Кыргыз Республикасынын прокуратура кызматкерлеринин күнү менен куттуктап, бир кылымга жакын өз алдынча тарыхы бар Кыргыз прокуратурасында көптөгөн өзгөрүүлөр болгондугун билдирди. Ал мыйзамдуулукту чыңдоо, ага кызмат кылуу кадыр барк доордо өлкөнүн башкы көзөмөл органынын негизги милдети болуп сакталып, Кыргыз прокуратурасы өлкөдөгү мыйзамдуулукту, укук тартибин коргоп келе жаткандыгына токтолду. Сиздерди Кыргыз Республикасынын прокуратура кызматкерлеринин күнү менен чын дилимден куттуктайм. Бүгүнкү салтанаттуу күн пандемия учуруна туш келгендиктен бардык эрежелерди сактоо менен өткөрүүгө туура келди. Өлкөбүздүн мамлекеттүүлүгүн бекемдөөдөгү прокуратура органдарынын маанилүү салымын жана көп жылдык тажрыйбаларын эске алуу менен жүргүзүлүп жаткан укуктук реформада башка мамлекеттик органдардын катарында биз дагы ар тараптуу өнүгүүгө жетүүбүз керек деп баса белгиледи. Чындыгында акыркы убактарда прокуратура системасы ар кандай эксперименттерге салына берип, өзүнүн негизги багыттары алсыз абалга келди. Коомчулуктун жана мамлекеттик органдардын кайрылууларын толук чече албай жаткандыгыбыздын дагы бирден бир себеби ушул дешүү. Мен айттым ғой, өзім көп жыл тергөөчү болуп иштегенмин. Эгерде тергөөчү болуп иштебеген адам прокуратуранын кызматкери тергөөнү көзөмөлдөш кыйынга турат да. Иш бар жерде кемчилдик бар дейт. Ал кемчилдиктердин үстүндө прокуратуранын кызматкерлери өздөрүнүн үстүнөн иштеш керек. Менимче баары жакшы болот. Өлкөбүздөгү тартиптин жана мыйзамдын сакталышынын деңгээлин көтөрүү үчүн бүгүнкү прокуратуранын иштөө принцибин өзгөртүп, ыйгарым укуктарын толуктап, тергөө жүргүзүү функцияларын кайтарып, өздүк курамдын кесипкөйлүгүн жана калктын прокуратура кызматкерлерине ишенимин жогорулатуу зарыл. Прокуратура системасы жазалоочу эмес, тескерисинче мыйзамдуулуктун сакталышын камсыз кылуучу орган болушу керек дешүүдө. Ажигит Матраимов, Көчөр Кубанычбеков, 7 канал, Бишкек.